силер азыр түндүк электр ачкан коомдун батыш райондук электр тармактарында 6-10-35 киловатт диспетчерский бөлүмүндө турасыңар. Ушул Борбор калаанын Леон району жана 1 районунун толук электр энергия менен камсыз кылабыз да. Борбор болгондон кийин өзүңөр билесиңер, почти 80% эсине жаңылбайм. Негизги стратегиялык объекттердин баардыгы биздин райондо жайгашкан. Ошол эле Жогорку Кеңеш, өкмөт үйү, чоң больницалар, филармония, министерство, ведомстволор баардыгы эле биздин райондо көбүнчө. Биздин балдар оперативдик ыкчам тобу деп коебуз. Биздин ыкчам топтор күнү-түнү ушуларды контроль кылып иштеп ушулардын режимдерин жасап турушат бу жерде. Кышындасы кар, суу, суук болот бир чет, анан эми 11 метр опорун бийиктикте иштеген эстетиличи, ал жакта шамал суук болот. Анан кийин суу болуп калгандан кийин кооптуу болот. Ал жака балдар күнү опорго чыгып иштешет да. Ал бир топ эле кооптуу. Бирок балдар ошого даярдаганбыз, ошол боюнча инструктаж алышкан, баардыгы ошого даяр, ошол иштешет. Мероприятиялардын баардыгы биздин райондо да болду. Ошол эле президентский ёлка филармонияда болду. Анан Борбордук аянтта өзүңөр билесиңер, өтө чоң мероприятия болду. Анан биз ошо жаңы жылда деле эмес, күнү-түнү болот деп эдимби. Жаңы жылда айрыкча баардыгыбыз дежурстводо болдук. Биздин балдар бу жерде диспетчер, сменге тура келген балдар, оперативный выездный бригада деп коебуз. Бригадалар постоянно бул жакта дежурстводо иштеп турушту. Кай жактан кандай гана болбосун, ошо ыкчам топ сразу барып ордунан аварияларды ордунан ликвидация жасап турушту да. Бирок Кудай болсо баары тынч жакшы өттү. Бизде минимум схема деп коебуз. Бул жерде диспетчер именно ушул схеманы иштейт. Ошол шаардын ичиндеги болгон трансформаторный пункттары менен кабелдик линиялар, аба чугалгалары, кабель чугалгалары ошолордун баары көргөзүлгөн. Жаңы новостройкалар аябай көп. Аларда дагы жанагындай өчүп калган мезгилде биз барып күйгүзүп, же болбосо биз бир антаңга чейин албетте ар кандай звоноктор көп болот. Эле ата эле өчүрүп койдуңар, эмнеге өчүрүп атасыңар, эмнеге которуп атасыңар, эмнеге кылып атасыңар деп. Чынында биз деле өчүрбөйбүз, авария боюнча өчөбүз. Же болбосо режим боюнча диспетчер бир жагынан экинчи жагына которуп переключение кылгандар болот. Бул түшүндүрүү иштерин кылабыз алар менен. Тез жардам деген себеби бир эле мисал берейин. Силердин эле Гостеле радиону айтып берейин. Эми эфир болуп атат, баарын өтүп атасыңар. Ошол мезгилде өчүп калса эстетилди кандай неме болот. Ал убакыт күтпөйт да, ал убакыт өтпөйт. Ошол үчүн бат бар, бат бериш керек болот. Ошол сыяктуу эле Борбордо чоң республикалык больницаларыбыз бар. Жанагы өкмөт үйү, Жогорку Кеңеш деп эдимби. Алардын баардыгы чоң заштаналар болуп калышы мүмкүн. Анан ар кандай министерстволор бар, коллегиялар болуп калышы мүмкүн. Ар кандай мероприятия. Борбор болгондон кийин ар бир күнү бар десем жаңылбайм да. Бар жерде бирде любой бир нерсе чыгат обязательно. Ошон үчүн ошого бат бар кылганга аракет кылабыз. Көп жерлерге жаңа резервдик, ошон үчүн резервдик линиялар коюлган. Барып, биринчи очередь аларды которобуз да, андан кийин издей беребиз. Эми андайдан ырашчылык айткандар да эле көп. Бар эле эме кылат, барып кылсаң жакшысың. Жанагындай көбүрөөк жетпей калсаң, албетте жанагындай сөздөр менен айтышат. Жумуш тандаганда чыдашыш керек да. Мен бул кесипти тандап алганым, мен кичинекей менен өзүм ушундай кызыкчумун. Ошого аракет кылып жүрүп, анан ушул тармакка именно ушул кесипти окуп, анан бүткөндөн кийин ушул кесиптен иштеп калдым. Кызыктуу десем болот да. Башкаларга кандай билбейм, ар ким өзү кызыктуу болот. Менимче өтө кызыктуу. Мен кичинен менен кызыгып иштеген үчүн мен үчүн кызыктуу. Бирок өтө кооптуу. Жаңылбаш керек. Коллегаларыма биринчиден жакында эле биздин кесиптин майрамы өттү. Ошол майрам менен куттамакмын. Жаңы жыл өттү, жаңы жыл менен куттамакмын. Анан кийинки жылдар жакшы жылдардан болсун. Бизде акыркы жылдарда аябай чоң реконструкция жумуштары болуп атат, аябай чоң жумуштар аткарылып атат. Ошонун баардыгын жакшы аткарып, чогуу аткара алды эмекмин. Анан эң башкысы ким бул кесипти тандаса, ошол кесипке жоопкерчилик болсун деген ошол эле. Жоопкерчилик болсо эле анан жакшы болот деп ойлойм.